Эфирде Нурпресстин маалымат кызматы, саламатсыздарбы. Кече жогорку кеңештин жыйынында депутат Акбөкөн Таштанбеков УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин коррупцияга каршы ал жалгыз өзү күрөшүп жатканын айтып, Ташиевдин үй бүлөсүн жана өзүн кайтаруу керектигин билдирди. Бул киши өзүн ойлобой эле күрөшүп жатат. Чаралар барбы? Бул киши өзү сурабайт, өзүбүз кайтарышыбыз керек, деди депутат. Депутатка жооп кылып Садыр Жапаров тарабынан буга өзгөчө көңүл бурулууда. Ташиевдин өзүнүн дагы, үй бүлөсүнүн дагы бир тал чачын түшүрүүгө мүмкүнчүлүк бербейбиз, деди Акылбек Жапаров. Ал эми депутат Акбөкөн Таштанбековдун мындай иш-аракети социалдык тармактарда дароо кызуу талкууга алынып, көпчүлүк аны ашынган кошоматчылык деп сынга алышты. Жана карадым, Ташиев мырза илгери бир Кыргызстандын болгон бюджетин эле ушу киши эле толтурган экен. Аны суроо болуп атат. Бул киши криминал менен да баары менен күрөшүп атат. Биз мамлекет бул кишини семьясын кайтарганга бир кандайдыр чаралар көрүнүп атабы? Бул киши өзүн ойлобой эле баарын жакшы эле күрөшүп атат. Бирок, урматтуу Садыр Нуркожоевич атайын өзгөчө көңүл буга бөлүнүп атат. Камчыбек Ташиевдин өзүнө дагы, үй бүлөсүнө дагы биз бир да кыл чачын жерде чүргөнгө мүмкүнчүлүк бербейбиз эч кимге. Мен ошол үчүн суранарым, потому что бул киши өзү сурабайт силерден. Биз өзүбүз кайтарышыбыз керек, өзүн да, семьясын да, эмне үчүн дегенде мына результатты көрүп атабыз. Нурпресс маалымат борбору жаңылыктардын өткөн чыгарылышында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө орун алган одоно мыйзам бузуулар жөнүндө сөз кылган болчубуз. Бул материал жарык көргөн күндөн тартып, аталган ички иштер бөлүмүнүн запкы тарткандар редакциябызга телефон чалышып, арыз армандарын айтып түгөт албай жатышат. Кененирээк кийинки материалда. Жаңылыктар топтомубузда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүлөрү кээ бир кылмыш иштерине жалган, мындайча айтканда, подставной күбөлөрдү колдонушуп, айыптоо актыларын өздөрү каалагандай токуп жатышкандары тууралуу сөз кылганбыз. Бул материалыбыздын жарык көрүшүнө редакциябызга келген ошондой подставной күбөлөрдүн бири Кара Балта шаарынын тургуну К.Н. аттуу жараныбыздын арызы себепкер болгон. Была в отношении со старшим следователем 1,5 года. 9 месяцев мы жили вместе, как гражданский брак или как считается. Естественно, я ему доверяла, также, наверное, и он мне доверял. Вел меня то ли в заблуждение, либо вошел в доверие. Как-то вот в этом 2023 году, я точно не помню месяц, в августе, либо в июле, кажется, я точно не помню, не могу сказать, попросила подписать мне кое-какие бумаги по 3 эпизодам или я не знаю, или 3 дела, чтобы дело закрыть. Ну, естественно, я подписала. Я его у него спрашивала, говорю, ничего серьезного такого не будет. Он сказал, нет, дело надо закрыть по сроку. Арыз ээсинин айтуусу боюнча, ал Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү менен жакын мамиледе болгондугун, анын өтүнүчү боюнча бир нече кылмыш иштерине жалган подставной күбө болуп, иш материалдарына күбө катары кол коюп берген экен. Точно не помню, зимой, либо в начале весны, либо февраль, либо март. Я спросила, когда домой приедешь, и он сказал, что сейчас посадит одного парня, и он мне фото скинул молодого парня. Он сказал, что его надо посадить. Мне было интересно, я всегда интересовалась, что он натворил, как. И он сказал по изнасилованию посадить этого парня. А когда домой приехал, мне стало интересно, я начала расспрашивать, что он, кого изнасиловал. Он сказал, на самом деле износа не было, просто девушка молодая
ей было то ли 15, то ли 16, я не помню, ну, несовершеннолетняя. Учурда ошол кылмыш иштериндеги айыпкер делингендердин тагдырлары менин берген жалган көрсөтмөлөрүм менен талкаланып жаткан жокпу деген ой күнү түнү мазамдалып ачыкка чыгууга бел байладым дейт арыз ээси КН аттуу айым. Өзү гана жалган күбө катары көрсөтмө берип койбостон сиңдисинин паспортунун көчүрмөсүнүн негизинде дагы аны ордуна жалган көрсөтмө берип келгендигин өкүнүү менен айтып отурду. Она знает мою сестренку. Я ее попросила. Айжан, попроси, деди. Я такая, ладно, деп, я попросила. Я позвонила, не родная, Тухановс. Я ей позвонила, паспортун суретку чырып жиберчи деп. И за свою сестренку тоже я подписала бумаги эти. Она вообще не в курсе. Она не знает. Ну, она, как бы 3 детей, замужем. Вдруг у нее тоже будут проблемы потом. Мен ошондо өзүм үчүн дагы, сестренкам үчүн дагы мен өзүм кол коюп койдум да, чтобы помочь следователю. Нурпресс маалымат борбору Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө мындай үрөйдү учурган фактылар боюнча өз иликтөөсүн баштап, жыйынтыгын жакын арада алып чыгып көпчүлүккө жар салаарын билдирет. Ошол эле учурда бул фактылар боюнча ички иштер министри Улан Язбековго, башкы прокурор Курманкул Зулушевго Нурпресс маалымат борборунун атынан расмий кайрылгандыгыбызды айта кетмекчибиз. Эми Бишкектин тургундары таштандыларды белгилүү сааттарда гана алып чыгышабы. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев жарандарга таштандыларды белгилүү бир сааттарда, мисалы саат 19:00-дөн түнкү 12-ге чейин гана алып чыгууну сунуштады. Анын айтымында мындай чара коммуналдык кызматкерлерге түн ичинде контейнерлердеги таштандыларды чыгарып, эртең менен жана күндүз унааттыгынын жаратпоого мүмкүндүк берет. Мунун аркасында күндүз таштанды челектери жана аянтчалары эстетикалык көрүнүшкө ээ болуп, жайкысын жагымсыз жыттар азаят дейт мэрия. Кече Кыргызстанда өзгөчө датада 200-гө жакын түгөй баш кошушту. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен кабарланды. Маалыматка ылайык 2023-жылдын 23-ноябрында республика боюнча 193 жуп расмий түрдө баш кошушкан. Бишкек шаары боюнча 37 түгөй баш кошсо, алардын 21-и Бакыт өргөсүндө түгөй болушту. Ал эми Ош шаарындагы Бакыт өргөсүндө 5 жуп үй-бүлө статусуна ээ болушту. Белгилей кетсек, өткөн айдагы мындай датада 115 үй-бүлө курулган болчу. Мына ушундай жагымдуу кабар менен соңку күндөргө алынган маанилүү делген жаңылыктар менен тааныштырдык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.